2024 жаңырары менен Жапония өзүнүн айдагы снайпер деп аталган аппаратын айдын бетине отургузду. Ошентип Жапония, АКШ, Кытай, мурдагы СССР жана Индиядан кийинки эле айга өз аппаратын кондурган 5-өлкө болуп калды. Эске сала кетсек, индиялыктар башкалардан айырмаланып, өз аппаратын айдын түштүк уюлуна кондура алган. Көп өтпөй июнь айында Кытайдын Чанье 6 аппараты айдын аркы бетине барып конду. Айдын ал тарабына мурда кийин башка аппарат жетелек болчу. Чанье 6 миссиясынын башкы максаты баалуу таштарды жана топуракты чогултуу эле. 2025-жылы айды багынтуу жарышы уланчудай. We have 2 more companies going back to the moon. Бизде айга кайтып бара турган 2 компания бар. Алардын бири жапониялык компания буга чейин 2 жылдай мурда бир аракет кылган. Эми экинчи жолу өзүн сынап көргөнү турат. Биринчи аракети ойдогудай болбой калган, анткени конууда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кеткен. Менин оюмча алар айга 2025-жылдын башында аппаратын жөнөтүшөт. Ошол эле учурда Хьюстондук компаниянын аппараты 2024-жылы айга ийгиликтүү конгон. Быйыл дагы бир жолу аракет көргөнү турат. Ал ишкана эми айдын түштүк уюлуна конууга аракеттенет. Ал аппаратта бул жолу НАСАнын бургулоочу аспабы орнотулат. Алар айдан муз издешет. They can analyze to see the ice. Ошондой эле космоско саякат жасаткан компаниялар дагы өз миссияларын кеңейтүүнү улантууда. 41 жаштагы америкалык миллиардер Джаред Айзекман 2024-жылдын 12-сентябрында ачык космоско чыккан тарыхтагы алгачкы кесипкөй эмес астронавт болуп калды. Ал SpaceX компаниясына караштуу Crew Dragon кемесиндеги экспедицияны сатып алган. Жакында эле АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Айзекменди НАСАнын жетекчилигине көрсөттү. Мындан улам 2025-жылы дагы космосту изилдөөдө дымактуу кадамдар болчудай. Жасалма интеллекттин саламаттык сактоо тармагындагы ролу 2025-жылы дагы өсөөрү белгилүү. Илимпоздор жасалма интеллекттин жардамы менен диагноз коюу, бейтаптарды кароо жана жаңы дары-дармекти ойлоп табуу кыйла жеңилдейт деп үмүттөнүп турган чагы. Маселен, бир препаратты ойлоп табуу үчүн орто эсеп менен 10 жыл жана 2 миллиард доллардай инвестиция зарыл. Кайсы бир дарыны ойлоп чыгаруу процесси тиги же бул дартка байланыштуу белок же болбосо генди аныктоодон башталат. Окумуштуулар анын активдүүлүгүн баса турган молекула издешет. Аны тапкандан кийин дарынын канчалык натыйжалуу жана коопсуз экенин текшеришет. Бул узак убакытты талап кылат. Эми жасалма интеллект бул түйшүктү азайтаары күтүлүүдө. DeepMind компаниясына караштуу AlphaFold 2 жасалма интеллекти бир нече жыл мурда эле адам организминдеги бардык белоктордун түзүмүн так аныктап көптөрдү таң калтырган. Ал эми 2024-жылы AlphaFold 3 ДНК жана РНКлардын түзүмүн аныктай алаары белгилүү болду. Дал ушул AlphaFold программасы үчүн Google DeepMind компаниясынын негиздөөчүсү Демис Хассабис жана улуг илимий кызматкери Джон Джампер 2024-жылкы Нобелдин химия боюнча сыйлыгын алышты. Мен бүтүндөй өмүрүмдү жасалма интеллекттин өнүгүшүнө арнадым. Анткени чындап эле анын миллиарддаган адамдын жашоосун жакшырта алган потенциалына ишенем. AlphaFold программасын дүйнө жүзү боюнча 2 миллиондой изилдөөчү ферменттерди ойлоп табуудан баштап, биологиядагы негизги механизмдерди түшүнүүгө чейинки ар кандай иликтөөлөрүндө колдонушту. Мен кайсы бир кезде артка кылчая карап, AlphaFold жасалма интеллекттин илимий ачылыштарды ылдамдатуудагы укмуштуудай потенциалынын алгачкы далили болгонун көрө алабыз деген ойдомун. Адамдын иммундук системасынын өсмө дартына каршы күрөшүүгө стимуляция кыла турган вакцинаны табууда ондогон жылдар бою эч кандай жылыш болбой келген. Эми окумуштуулар кандайдыр бир үмүттүн шооласы жаңганын белгилешет. Алсак 2024-жылы Британияда дүйнөдө алгачкы жолу меланомага каршы вакцинаны сыноодон өткөрүү башталды. Бул тери рагынын эң кооптуу формасы деп саналат. Moderna жана Merck Sharp & Dohme компаниялары ойлоп тапкан бул вакцина бир нече өлкөдө, анын ичинде Австралияда дагы сыноодон өтүп жатат. Вакцина ар бир адамдын диагнозуна, абалына ылайык индивидуалдык түрдө чыгарылат.
Айрым иликтөөчүлөрдүн баамында келечекте мындай вакцинаны ракка чалдыгуу тобокелдиги жогору адамдарга алдын ала профилактика катары дагы сайса болот. 2024 жылы Илон Масктын Neuralink компаниясы адамдын мээсине чип кадаган операция ийгиликтүү өткөнүн жарыялаган. Компания мындай ыкма психикалык дартка чалдыккан же шал оорулууларга жардам берерин белгилесе, айрым адистер маселенин этикалык жагына көңүл бурушат. Зымсыз чип же имплант адамдын мээси менен компьютерди байланыштырып турат. Бул мээни смартфондун же башка техниканын жардамы менен башкарууга мүмкүнчүлүк түзөт. АКШтын дары-дармек жана азык-түлүктүн сапатына көз салган агенттиги Масктын компаниясына адамга сыноо жүргүзүү лицензиясын берген. Эксперимент 6 жылга созулмакчы. Анын жүрүшүндө импланттын жана робот-хирургдун коопсуздугуна баа берилет. Ал эми 2025 жылы Кытайдын өндүрүш жана маалыматтык технологиялар министрлиги мээге кадала турган чиптерди чыгаруу боюнча дымактуу амбициялык пландары менен бөлүштү. Кытайда бул багытта компьютерлерди сыноо 2023 жылы эле башталган. Анын алгачкы жыйынтыктарына караганда, жүлүнү жабыркаган адам чиптин жардамы менен өз алдынча тамак ичип жеп калган. Бул нео деп аталган чипти ойлоп табуучулар 2025 жылы кеңири масштабдагы иликтөөлөрдү жүргүзөөрүн жар салышты. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.